Саламатсыңар балдар. 6 класстын математика предметине арналган кезектеги теле сабакты баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы рационалдык сандарды көбөйтүү жана бөлүү. Сабагыбыздын жүрүшүндө белгилери бирдей болгон сандарды көбөйтүүнү жана бөлүүнү үйрөнөбүз. Белгилери ар түрдүү сандарды көбөйтүүнү, бөлүүнү үйрөнөбүз. Ошондой эле көбөйтүү жана бөлүү амалдарына мисалдарды иштейбиз. Балдар, математикада көбөйтүү, бөлүү, ошондой эле кошуу, кемитүү 4 амал бар экендиги бизге белгилүү. Мына ошолордун ичинен кошуу жана кемитүү амалдарын рационалдык сандарда колдонулушун биз үйрөндүк. Ал эми калган көбөйтүү жана бөлүү амалдарын рационалдык сандарда колдонулушун бүгүнкү сабагыбызда силер менен таанышабыз. Анда эмесе көбөйтүү жана бөлүү амалы тууралуу төмөндөгүдөй видео тасманы көрүп алалы, андан кийин сабагыбызды улантабыз. Көбөйтүү амалы кайчылаш түз сызык жана чекит аркылуу белгиленет. Бөлүү амалы болсо түз сызык, кош чекит аркылуу белгиленет. Булардын ушул түрдө белгиленишинин өзүнчө тарыхы бар. Көбөйтүү амалынын белгилениши 16-17 кылымдардагы европалык математиктерге таандык. Алар көбөйтүүнү латын сөзү болгон мультипликацио сөзүнүн баштамгасы м менен белгилешкен. 2 көбөйтүлгөн 3 бул 2m3 деп жазылган. Мультипликацио бизче которгондо көбөйтүү, чоңойтуу маанилерин берет. 1631 жылы англис математиги Уильям Отрет көбөйтүүнү кайчылаш сызыктар аркылуу белгилеп жазган жана өзүнүн эмгектеринде колдонгон. Кийинчерээк немец математиги Готфрид Лейбниц бул белгини башка белги менен алмаштырган. Анткени бул белги латын алфавитиндеги X тамгасына окшош болгондуктан аны чекит белгиси менен белгилеген. Ошондой эле көбөйтүү амалында көбөйтүүчүлөр түшүнүгү 11-кылымда эле пайда болгон. Ал эми көбөйтүүнүн суммасы деп айтылган. А сандардын көбөйтүүсү А чекит Б жана ошондой эле А кайчылаш сызык Б деп жазылган. Мында А көбөйтүүчү, Б болсо дагы көбөйтүүчү, ал эми АБ көбөйтүндүү болуп эсептелинет. Бөлүү амалы миңдеген жылдар бою белгиленбей келген. Жөн гана аны сөз менен жазышкан. Бөлүү амалын сызык аркылуу белгиленгендигин Уильям Отреттин эмгектеринде байкасак болот. Ошондой эле араб кол жазмаларында кездештиребиз. Ал эми бөлүү амалы кош чекит түрүндө белгилөө 17-кылымдын аягында Готфрид Лейбниц тарабынан колдонулган. Бөлүү амалындагы бөлүнүүчү, бөлүүчү жана тиинди сөздөрү 18-кылымда орус математиктеринин бири Леонтий Филиппович Магнитскийге таандык. А санын Б санына бөлүү төмөндөгүдөй жазылат. А кош чекит Б, А сызыкча Б. Мында А бөлүнүүчү, Б бөлүүчү, ал эми С тиинди болуп эсептелинет. Албетте бөлүүчү нөлгө барабар эмес. Башкача айтканда Б нөлгө барабар эмес. Келгиле балдар, рационалдык сандарда көбөйтүү жана бөлүү амалын аткарууну үйрөнөбүз. А дегенде көбөйтүү амалынан баштайлы. Көбөйтүү амалы негизинен бизге кантип аткарылышы бизге белгилүү. Анткени натуралдык сандарда, ошондой эле жөнөкөй жана ондук бөлчөктөрдө көбөйтүү амалынын аткарылышын биз мурунку сабактарыбызда үйрөнгөнбүз. Ал эми рационалдык сандарда аткарылганда, балдар, бул рационалдык сандарда оң жана терс сандар бар экендигин айтсак болот. Ошондуктан рационалдык сандарда көбөйтүү амалы белгилери бирдей жана белгилери ар түрдүү болуп бөлүнөт. Экрандан силер белгилери ар түрдүү сандарды көбөйтүүдө -4 санын 3 санына көбөйткөн көбөйтүндүнү көрүп турасыңар. Эми бул көбөйтүү амалын кантип аткарабыз? Бул жерде биринчи көбөйтүүчү терс сан, ал эми экинчи көбөйтүүчү оң сан болуп турат. Демек терс санды оң санга көбөйтүү. Ошондой эле балдар, оң санды терс санга көбөйтүү дагы бул көбөйтүү амалынын орун алмаштыруу законунун негизинде бирдей маанини берет.
Минус 4 санын 3 санына кантип көбөйтөбүз? Көбөйтүүнүн негизги эрежесинин негизинде биринчи көбөйтүүчүнү, башкача айтканда минус 4 санын экинчи көбөйтүүчү көрсөтүп турган сан жолу өзүнө өзү кошуу дегенди билдирет. Же болбосо 3 жолу өзүнө өзү кошолу минус 4 санын. Анда бизге минус 12 санын берет экен. Демек, биз көбөйтүндүнү таптык. Башкача айтканда минус 4 санын 3 санына көбөйтсөк, минус 12 саны келип чыкты. Мына ушул жолдун негизинде көбөйтүү амалын аткарсак болот. Бирок бизге бир аз татаалдыктарды пайда кылат жалпы сандар үчүн. Ошондуктан биз жаңы бир эрежени колдонушубуз керек балдар. Келгиле мен ошол эрежени силерге көргөзөйүн. Минус 4 санын 3 санына көбөйтүүдө бул көбөйтүүчүлөрдүн модулдарын көбөйтүп, астына минус белгисин жазуу керек. Анда бул модулдардын маанилерин таба турган болсок, 4 жана 3. Модулдардын маанилерин көбөйтүп, астында минус белгисин жаза турган болсок, анда модулдардын маанилерин көбөйткөндө 12 саны келип чыгат. Астындагы минус белгиси менен минус 12 саны келип чыкты. Демек, бул жерде көбөйтүндүлөр окшош болуп калды. Мында келип чыгат. Ушул мисалдын негизинде жалпы сандарды, белгилери ар түрдүү болгон сандарды көбөйтүүнүн эрежесин тапсак болот экен. Демек, эрежеси белгилери ар түрдүү эки санды көбөйтүү үчүн алардын модулдарын көбөйтүп, натыйжасын минус белгиси менен жазуу керек. Келгиле мисалдарды иштеп көрөлү. Биринчи мисал, минус 7 санын 4 санына көбөйтөлү. Эреже боюнча бул көбөйтүүчүлөрдүн модулдарын көбөйтүп, астына минус белгисин жазабыз. Анда модулдардын маанилери 7 жана 4, модулдардын маанилеринин көбөйтүндүсүн тапсак, 28, астындагы минус белгиси менен минус 28ти берет. Демек, минус 7 санын 4 санына көбөйтсөк, минус 28 саны келип чыгат экен. Экинчи мисал, 12 санын минус 1,2 санына көбөйтөлү. Башкача айтканда, оң санды терс санга көбөйтүү. Бул дагы жогорудагы эреженин негизинде иштесек болот. Ал үчүн бул көбөйтүүчүлөрдүн модулдарын көбөйтүп, астына минус белгисин жазалы. Анда модулдардын маанилерин тапсак 12 жана 1,2. Алардын көбөйтүндүсүн таап, астындагы минус белгиси менен жазуу керек. Бул жерде кашанын ичиндеги көбөйтүүчүлөрдү көбөйтсөк, же болбосо көбөйтүндүнү табууда 12 санын 1,2 санына көбөйткөндө 2 санын 2 санына көбөйтсөк 4, 2 санын 1 санына көбөйтсөк 2, 1 санын 2 санына көбөйтсөк 2, 1 санын 1 санына көбөйтсөк 1, жалпы кошо турган болсок 4, 2, 2, 4, 1. Эми үтүрдү коелу. Үтүрдү коюу бул көбөйтүүчүлөрдөн үтүрдөн кийинки сан канча болсо, бул көбөйтүндүдө арттан баштап үтүр белгисин эсептеп коебуз. Демек, бирөө болгондуктан үтүр бул жерде болот. Мында келип чыгат көбөйтүндү 14,4. Астындагы минус белгиси менен минус 14,4. Демек, 12 санын минус 1,2 санына көбөйткөндө минус 14,4 саны келип чыкты. Бул жерден балдар эмнени айтсак болот? Бул жалпы белгилери ар түрдүү сандарды көбөйтүүдө эмне терс сан келип чыгат деп айтсак болот. Же болбосо оң санды терс санга көбөйткөндө терс сан келип чыгат. Ошондой эле терс санды оң санга көбөйткөндө терс сан келип чыгат экен. Демек балдар, биз белгилери ар түрдүү сандарды көбөйтүүнү үйрөндүк. Эми мен силерге төмөндөгүдөй суроо берейин жана силер көбөйтүндүнү тапкыла. Минус 10 санын 0,2 санына көбөйткөндө көбөйтүндү кандай сан болот? Биринчи 0,2, экинчи минус 0,2, үчүнчү минус 2, төртүнчү 2. Жогорудагы эрежени пайдаланып чыгаргыла жана туура жоопту бул варианттардын ичинен тандагыла. Туура жообу үчүнчү жооп туура. Башкача айтканда минус 2. Келгиле чыгарып көрөлү. Эреже боюнча бул көбөйтүүчүлөрдүн модулдарын көбөйтүп, астына минус белгисин жазуу керек эле. Анда мен жазып ала турган болсом, модулдардын маанилери 10 жана 0,2. Модулдардын маанилерин көбөйткөндө көбөйтүндү 2ге барабар болот. Анткени 10 санын 0,2 санына көбөйтсөк 2 саны келип чыгат. Астындагы минус белгиси менен минус 2. Демек, жооп туура.
Эми балдар, келгиле биз көбөйтүү амалында рационалдык сандарды албетте белгилери бирдей болгон сандарды көбөйтүүнү карайлы. Албетте мындан келип чыгат, белгилери бирдей болгондо оң санга көбөйтүү рационалдык сандарда, мурдагы биз натуралдык сандарда колдонгон көбөйтүү амалын ошондой эле жөнөкөй жана ондук бөлчөктөрдө колдонгон сыяктуу эле аткарабыз. Ал эми терс санды терс санга көбөйтүүнү мен силерге үйрөтөйүн. Терс санды терс санга көбөйтүү. Экрандан силер -3 санын -2 санына көбөйткөн көбөйтүү амалын көрүп турасыңар. Демек, мында көбөйтүүчүлөр терс сан болуп турат, а көбөйтүндү канчага барабар деген суроо келип чыгат. Мен көбөйтүндүнү мен с саны деп белгилейин. Демек, бул амалды аткарууда балдар, мен төмөндөгүдөй жолду колдоноюн. Ал жол кандай? Бул көбөйтүндүнүн карама каршы санын таап алайын. Аны кантип табамын? С көбөйтүндүсүн карама каршы санын табуу үчүн бул көбөйтүүчүлөрдүн ичинен бирөөсүнүн карама каршы санын табышым керек. Же болбосо -3 санына 2 санын көбөйтсөм, ал -6 саны келип чыкты. -6 саны бул с санын карама каршы саны. Бул с санын -6 санына кошсок 0 саны келип чыгыш керек. Же болбосо карама каршы сандардын суммасын 0-гө барабар деген касиеттин негизинде таба турган болсом, с барабар 6. Демек, -3 санын -2 санына көбөйтсөм, 6 саны келип чыкты. Көбөйтүндү 6. Бул оң сан болуп турат. Ушул түрүндө табуу бизге дагы кыйынчылыктарды туудурат. Ошондуктан биз жаңы эрежени колдонуу керек. Мен эрежени айтайын. -3 санын -2 санына көбөйткөндө мен алардын модулдарын көбөйтүп, астына плюс белгисин жазайын. Анда модулдар маанилери 3 жана 2. Модулдар маанилерин көбөйтсөк, анда 6, астындагы белгиси менен плюс 6. Плюс 6 бул эмне? 6 саны. Демек балдар, -3 санын -2 санына көбөйткөндө 6 саны келип чыкты. Мында көбөйтүндүлөр окшош болуп калды. Демек, ушул эреже боюнча биз жалпы терс санды терс санга көбөйтүүнүн эрежесин алдык деп айтсак болот. Же болбосо жалпы ушул эрежени колдонсок болот. Анда эмесе мен эрежени айтайын. Эреже белгилери бирдей болгон 2 санды көбөйтүү үчүн алардын модулдарын көбөйтүп, натыйжасын плюс белгиси менен жазуу керек. Анда эмесе мисал иштеп көрөлү. Биринчи мисал, -6 санын -3 санына көбөйтөлү. Терс санды терс санга көбөйтүү. Эреже боюнча алардын модулдарын көбөйтүп, астына плюс белгисин жазуу керек. Модулдар маанилерин таба турган болсок, 6 жана 3. Модулдарын маанилерин көбөйтүндүсүн тапсак, 18. Астындагы плюс белгиси менен плюс 18. Плюс 18 бул 18ге барабар. Демек, -6 саны -3 санына көбөйтсөк, 18 саны келип чыгат. Ошондой эле -12ден 5 санын -2ден 1 санына көбөйтөйүн. Мына бул жерде көрүп турасыңар балдар, терс жөнөкөй бөлчөктөрдүн көбөйтүү амалын көрүп турасыңар. Демек, муну кантип көбөйтөбүз? Эреже боюнча алардын модулдарын көбөйтүп, астына плюс белгисин жазабыз. Модулдарын маанилерин тапсак, 12ден 5, 2ден 1. Анда алардын көбөйтүндүсүн табууда балдар, жөнөкөй бөлчөктөрдү көбөйтүүнүн эрежеси боюнча табабыз. Мынакей биринчи көбөйтүүчү 12ден 5 саны, экинчи көбөйтүүчү 2ден 1. Бул жерде алымдарына көбөйтүп, алымына жазабыз. Бөлүмдөрүнө көбөйтүп, бөлүмүнө жазабыз. Анда жаза турган болсок, 24дөн 5 деген көбөйтүндүнү аламын. Демек, -12ден 5 санын -2ден 1 санына көбөйтсөк, 24дөн 5 саны келип чыгат экен. Жана бул жерден жогоркудагыдай эле балдар, терс санды терс санга көбөйткөндө оң сан келип чыгат экен. Же болбосо минус белгисине көбөйткөндө оң сан келип чыккандыгын байкадык балдар. Демек балдар, биз көбөйтүү амалын рационалдык сандарда аткарылышын үйрөндүк. Жана ошолдой эле ошол амалдын негизинде төмөндөгүдөй формулалар келип чыгат. Ал кандай? Каалагандай а сан 0 санына көбөйтсөк, 0 саны келип чыгат. Же болбосо 0 санын каалагандай а санына көбөйтсөк, 0 саны келип чыгат. Мисалы, -7 санын
0 санына көбөйтсөк 0 санын берет. Же болбосо 0 санын минус 7 санына көбөйтсөк 0 санын берет экен. Ошондой эле каалагандай а санын минус 1 санына көбөйтсөк а санын карама каршы саны келип чыгат. Же болбосо минус 1 санын каалагандай а санына көбөйтсөк а санын карама каршы санын берет. Мисал үчүн 2 саны минус 1 санына көбөйтсөк 2 санынын карама каршы саны минус 2 санын берет. Демек балдар, биз көбөйтүү амалын рационалдык сандарда аткарылышын үйрөндүк. Эми келгиле бөлүү амалын рационалдык сандарда аткарылышын карайлы. А дегенде биз белгилери ар түрдүү болгон рационалдык сандарда бөлүү амалы кандай аткарылат? Оң санды терс санга бөлүү. А санын Б санына бөлсөк С саны келип чыккандыгын экрандан көрүп турасыңар. Мында А бөлүнүүчү, Б бөлүүчү, С тиинди. Мына ушул бөлүү амалын көбөйтүү амалы менен алмаштырып алсак болот. Бөлүүчүнү тииндиге көбөйтсөк, бөлүнүүчү келип чыгат. Мына ушул эреже боюнча биз мисалдарды иштеп көрөлү. Минус 18 санын 2 санына бөлөлү. Биринчи бөлүнүүчү терс, бөлүүчү оң сан. Терс санды оң санга бөлүү болсун. Эреже боюнча ал С деген тииндиге барабар болсун. Демек, бөлүүчүнү тииндиге көбөйтсөк, бөлүнүүчү келип чыгат экен. Мындан 2 санын кайсыл санга көбөйтсөк, минус 18 саны келип чыгат. Албетте, минус 9 санына көбөйтсөк. Демек, минус 18 санын 2 санына бөлсөк, минус 9 саны келип чыгат экен. Мына ушул эреже боюнча дагы бөлүү амалын аткарсак болот рационалдык сандарда. Бирок каалагандай сандарда бул бөлүү амалын аткаруу бизге кыйындыкты туудурат. Ошондуктан жаңы бир эрежени колдонолу. Ал эреже бөлүнүүчүнүн модулун бөлүүчүнүн модулуна бөлүп, астына минус белгисин жазалы. Анда модулдары маанилери 18 жана 2. Анда тииндини таба турган болсок, 18-ти 2-ге бөлсөк 9, астындагы минус белгиси менен минус 9 саны. Демек, минус 18 санын 2 санына бөлсөк, минус 9 саны келип чыкты. Мындан тииндилери окшош балдар. Демек, биз жалпы рационалдык сандарды бөлүүдө албетте белгилери ар түрдүү болгон ушул эрежени колдонсок болот экен. Анда эмесе мен эрежени айтайын. Белгилери ар түрдүү 2 сандын тииндисин табуу үчүн бөлүнүүчүнүн модулун бөлүүчүнүн модулуна бөлүп, натыйжасын минус белгиси менен жазуу керек. Мында силер байкагандай, белгилери ар түрдүү болгон сандарды бөлүүдө балдар терс саны келип чыгат экен. Башкача айтканда, оң санды терс санга бөлгөндө терс сан келип чыкты. Же болбосо терс санды оң санга бөлгөндө терс сан келип чыкты. Минус белгисин плюс белгисине бөлсөк, минус белгиси келип чыкты. Демек балдар, биз рационалдык сандарда белгилери ар кандай болгон, же болбосо белгилери ар түрдүү болгон сандарды бөлүүнү үйрөндүк. Эми келгиле белгилери бирдей болгон сандарды бөлүүнү карайбыз. А дегенде оң санды оң санга бөлүүнү карай турган болсок, бул мурунку сабактарыбыздагыдай эле бөлүү амалын натуралдык сандарда ошондой эле жөнөкөй ондук бөлчөктөрдө аткарылышы боюнча гана аткарылат. Ал эми терс санды терс санга бөлүүнү мен силерге үйрөтөйүн. Терс санды терс санга бөлүү. Минус 12 санын минус 2 санына бөлөлү. Же болбосо терс санды терс санга бөлсөк, тиинди канчага барабар? Мен тииндини С-га барабар деп жазып алайын. Жазып ала турган болсом, бөлүүнүн эрежеси боюнча, көбөйтүү боюнча жазып алсам болот. Бөлүүчүнү тииндиге көбөйтсөм, анда бөлүнүүчү келип чыгат. Минус 2 санын кайсы санга көбөйтсөм, минус 12 саны келип чыгат. Албетте 6 санына. Демек тиинди бул жерде 6-га барабар экен. Минус 12 санын минус 2 санына бөлсөм, 6 саны келип чыкты. Бул эреже да бизге кыйындыкты туудурат. Анткени жалпы сандар үчүн бул эреже боюнча бөлүү амалын аткаруу бизге албетте татаалдыкты пайда кылат. Ошондуктан жаңы бир эрежени колдонолу. Ал эреже минус 12 санын минус 2 санына бөлгөндө бөлүүчүнүн модулун бөлүүчүнүн модулуна бөлүп, астына плюс белгисин жазуу керек. 12 2 модулдары маанилери.
анда тииндине таба турган болсом 6 астындагы белги менен 6 саны келип чыгат. Демек ушул эреже боюнча жалпы рационалдык сандарда терс санга бөлүү боюнча колдонсок болот. Анткени бул жерде тииндилер окшош. Эреже белгилери 1-2 сандын тииндисин табуу үчүн бөлүнүүчүнүн модулун бөлүүчүнүн модулуна бөлүп, натыйжасын плюс белгиси менен жазуу керек. Демек балдар, биз бүгүнкү сабагыбызда рационалдык сандарда көбөйтүү жана бөлүү амалдарынын аткарылышы жөнүндө сөз кылдык. Анда мен ойлоймун, андагы эрежелерди толук жаттап, калган окуу китебиңердеги мисалдарды иштейсиңер деп ойлоймун. Анда эмесе келерки сабакка чейин саламатта калгыла.